1240-жылы кыштын ортосунда Германиянын Кёльн деген шаарында Голландиянын падышасы Вильгельмди кабыл алышат. Аны түрлүү гүлдөр жана дарактар өскөн имараттын ичине алып киришет. Ошол имарат Европадагы эң алгачкы кышкы бакча болуп эсептелип калды. Ал малда мындай нерсени жөнөкөй адам сыйкырсыз өз күчү менен жасай аларына ишенбей коюшкан. Андыктан күнөскананы түзүп чыккан Альберт Мангус бийликтер тарабынан кысымга алынып баштаган. Бирок кийинчерээк күнөскана курууга уруксат берилип, алар бай адамдардын королорунда коюлуп баштаган. Бүгүнкү күндө күнөскана байлыктын белгиси эмес, ал толук кандуу өндүрүүчү жай. Күнөскананын ичинде ашкабактан тартып гүлдөргө чейин түрлүү өсүмдүктөрдү өстүрүшөт. Заманбап күнөсканалар жеңил металлдан тургузулуп, айнек, полиэтилен, пластик же поликарбонаттан жабылган бир курулуш. Жакындан бери Кыргызстанда таң калбагыла жашылча жер жемиштерди топураксыз өстүрүп башташыптыр. Андан тышкары бул күнөскана жылуулукту да мыкты сактайт экен. Көрөлү. 4 кабаттуу чатыр, автоматташтырылган сугаруу жана жылуулатуу, 16 ар аянтка отургузулган, бирок топураксыз өсүп жаткан бадырак. Анда эмне өсөт деп сурашыңар мүмкүн. Бул жерде жашылчалардын уруктарын кокостун кабыгынан даярдалган кокопитке отургузушат. Бул жаңы муундагы күнөскана. Өсүмдүк өстүрүүнүн мындай ыкмасы гидропоник деп аталат. Кыргыз агрономдору аны түштүк кореялык кесиптештеринен үйрөнүп алышты. Касиети боюнча кокостун сүрүндүсү кадимки топурактыкына окшошуп кетет. Ал дагы ным менен абаны жакшы көтөрөт. Кокопит химиялык заттардан даярдалган материал эмес. Кокостун кабыгынан атайын субстрат жасашып, тазалап, майдалашат. Кокопитте өсүрүлгөн жашылчанын даамы жана пайдалуу касиеттери короодо өсүрүлгөндөн көп айырмаланбайт, бирок ал түшүмдүүлүктү бир топ жогорулатат. Дүйнө жүзүндө ири өндүрүштөгү күнөсканаларды гидропоникке өткөрүп жатышканы байкалат. Айтмакчы, гидропоник ыкмасы боюнча жашылча өстүрүүнүн дагы бир варианты бар. Ал минералдык ватанын негизинде жүргүзүлөт. Бирок бул вата химиялык заттардан жасалган материал. Кокопитти пайдалануу үчүн атайын билим алуу керектелбейт. Бирок көңүл бөлүп кароо кадимки иш. Аны улам кальций, магний, калий жана натрий менен азыктандырып, анан албетте сугарып туруш керек. Бул жерде ал процесстердин баары автоматташтырылган. Эми баарын ирээттеп карап чыгат. Күнөскананын конструкциясы цинктелген, датпаспаган болоттон куралган. Металлга түштүк Кореядан алынып келген 4 кабаттуу пленка жабылат. Ар бир пленканын калыңдыгы жана касиети ар башка. Күндүзү күнөскананы биринчи катмар гана жаап турат. Экинчи пленка жылуулукту жакшы сактайт. Аны түнкү маалда пайдаланышат. Адатынча күнөсканаларда аракеттин баары ички жылуулукту сактап калууга көрүлөт. Бирок скрин аталышы бар бул пленка күнөскананы күндөн коргойт. Ал ичине күндүн керектүү гана нурларын өткөрөт. Скринди түшкү 12ден 2-ге чейин жаап коюшат. 4-үнчү кабаттагы жылуулукту кармап калууга жабылат. Эки чети материал, анан синтефон кетет, анан дышающий пленка бар ичинде. Жылуулукту кармаш үчүн. 4 кабаттуу чатыр жылуулатууга кеткен чыгымды 2 эсеге азайтат. Ири күнөсканаларды алып карай турган болсок, кеп $100,000 жөнүндө болот. Бул күнөсканада дизель майын пайдаланышат. Климатты автоматтык түрдө көзөмөлдөө функциясы керектүү температураны күнү түнү кармап берет. Күндүзү ал 22-26 градуска чыкса, түнү 14-15 градуска чейин түшөт. Жашылчалар өсүп жаткан өзгөчө материалга кайтсак. Кокос деңиз жээктеринде, топурагы кум болгон жерлерде өскөндүктөн, анын сүрүндүсүн көбүнесе Индия менен Шри-Ланкадан сатып алышат. Кокопитти 2 жолу олтургузууга пайдаланса болот. Бадыраңдын уруктарын бул күнөсканада 15 жыл күн мурун олтургушкан. Азыр болсо 30-35 сантиметрдик түптөрүн сугарып жатышкан маал. Бадыраңдын тамырына керектелген микроэлементтер берилет. Жашылча тезирээк өсүшү үчүн агрономдор анын жалбырактарына да табигый витаминдерди себишет. 이 땅에다 심는 건 병충해가 많아요. 코코피트에다 심는 것은 병충해가 적어요. 그리고 이 땅에다 심는 거는 수확이 적어요. 그리고 이 코코피트에다 심는 거는 땅에다 심는 거에
몇 배의 수확이 많아요. Кыргызстанда кокопит ири масштабтарда да пайдалана баштады. Чүй областында былтыркы жылы 1,5 гектар аянтка күнөскана курулган. 3 футбол талаасына барабар келген жерде кызанак өстүрүшөт. Жыл сайын 500 тонна түшүм көрүп туруп пландалган. Бул күнөсканадагы Корей технологиясы боюнча курулган, тагыраак айтканда 4 кабаттап жабылган. Мындай технология кыргыз агрономдорунун арасында кеңири жайылып келе жатат. Себеби ал күнөсканадагы жылуулукту сактоо менен бирге фермердин капчыгын жугартпайт. Жылуулатууда дагы көбүрөөк үнөмдөп калуу үчүн бул комплексте көмүргө өтүүнү чечишкен. Буга чейинкисинде дизель майын пайдаланышчу. Ал жерде 16 ар аянтты жылытуу үчүн күнүнө 130 литрге чейин май сатылат. На этот комплекс 1,5 гектара в день уходит порядка 3-4 тонн твердого топлива. В среднем это где-то $200. То есть, используя твердое топливо, то, что есть в Кыргызстане, можно, конечно, экономить и оптимизировать на энергосбережении теплицы, на том, чтобы отоплить теплицу в период межсезонья. Бул күнөскананын дагы бир өзгөчөлүгү жашылчаларды чаңдатуу табигый жол менен жүрөт. Үн сайын Бельгиядан алынып келген арлар бал желектен учуп чыгып өз жумушуна киришет. Кыргызстанда күнөсканада өстүрүлгөн жашылчаларды сатууда маселе жаралбайт. Кышкы мезгилде айыл чарба продукциясынын 90%-на чейинкиси Өзбекстан жана Кытайдан алынып келет. Базар, дүкөндөрдө кызанактын баасы 200 сомго чыгат. Азыр мевсим помидорлор жок. Эми башталат. Импорттук продукциянын ордун жергиликтүү жашылчалар менен толуктоо анын арзандашына өбөлгө болуп, азык-түлүк коопсуздугунда бекемдейт. Күнөсканада өстүрүлгөн жашылчанын айланасында ар дайым кызуу талкуулар жүрүп турат. Көбү жасалма шартта, жасалма жер жемиштер гана өсөт деген ойду карманып келет. Чынында ошондойбу деген суроого Адис жооп берет. Теплицаларда өстүргөн жашы эч айырмасы жок. Кана күнөстүү жерде өстүргөндөй эле өстүрүлөт. Бирок ачык жерде өстүрүлгөн даамдуу болот, таттуу болот. Теплицаларга караганда. Күнөсканаларда бүгүнкү күндө чамгыр, райкан, кабачок, баклажан, түстүү капуста жана башка өсүмдүктөрдү өстүрүшөт. Талас областында Гүлжамал аттуу фермер күнөсканада жоогазын өстүрүп келет. Гүлдөгөн маалда бул жөн гана жылытыла турган курулуш болбостон кадимкидей кышкы бакчага айланып калат. Жашылча өсүмдүктөрдү жер үйдүн короосунда же күнөскананын ичинде гана эмес, көп кабаттуу үйлөрдүн ичинде деле өстүрсө болот экен. Ал үчүн grow box'ту пайдаланышат. Grow box англис тилинен которгондо grow өстүрүү, box кутуча. Grow box'ту биз бүгүн эски компьютердун системалык блогунун сыртын пайдаланабыз. Биз алдын ала ичиндеги иштеп аткан бөлүктөрдүн баарын чыгара болдук. Ичи мындай бош болуп ойдон калды. Grow box бул мындайча айтканда кичи масштабтагы күнөскана, андыктан бул дагы ичине жылуулук, жарык, таба менен камсыз болуш керек. Биз ичин жылуулатуу үчүн кадимки пенопластты жана курулушта пайдаланып келген фольганы колдонобуз. Алдын ала бул жактагы өлчөмүнө жараша пенопластты жана фольганы кесип алуу оң болот. Алгач корпустун ичине пенопластты салабыз. Пенопласт белгилүү болгондой жылуулукту бекем сактайт. Бул бир гана grow box эмес, жер үйлөрдү курууда да пайдаланылып келген бир технология. Жылуулукту ичинде сактап, сыртына чыгарбаганы менен белгилүү. Лаке корпустун ичин, блоктун ичин алгач пенопласт менен ушинтип тосуп чыктык. Эми ушунун экинчи кабат катары фольганы пайдаланып үстүнө жабабыз. Ушундай эле ичине киргизебиз бул жака.
Негизи биз гроубокстун бүт жактарын бекем тыгыз жабабыз, бирок бул жерде үстү ачык калат. Себеби бул жактан азыр биз лампочканы жана кулерди коебуз. Лампочка жылуулук менен жарыкты камсыз кылып берет, ал эми кулер ичине абаны киргизүүгө пайдаланылат. Андыктан үстү гана бир кичинекей бөлүгү ачык бойдон калат. Калган баарын биз жылуулук чыгып кетпегидей кылып бекем тыгыз жабабыз. Негизги жумушу бүттү деп кое берсек болот, себеби жылуулукту камсыз кылып бере турган материалдарды ичине салдык. Эми достор, гроубокстун ичинде жылуулук менен жарыкты камсыз кылуу үчүн биз кадимки лампочканы пайдаланабыз. Лампочка бул өсүмдүккө күн болуп берет. Анын себеби өсүмдүктөр бир жарыктын алдында өсөөрү белгилүү эмеспи. Биз лампочканы кадимкидей эле четине бир бурчуна салып коебуз. Иштетип коелу. Лампочканы текшерип көрөлү. Мынакей достор, лампочкабыз бизге күндүн ролун аткарып берет. Эми гроубокстун ичине абанын киришин дагы камсыз кылып бериш керек. Анын үчүн биз ушул эле блоктун кулерин пайдаланбай болдук. Белгилүү болгондой, кулер системалык блоктун өзүнө туташтырылып, ошол жактан кубат алып иштейт. Биз болсо башка бир эски ноутбуктун кубаттагычын пайдаланып, экөөнү туташтырып койдук. Мындай кылып. Себеби ноутбуктун кубаттагычы дагы 12 Вт электр кубатын алат. Бул кулерге ылайык келген өлчөм. Бул кулер бизге гроубокстун ичине абанын киришин камсыз кылып берет. Андыктан биз муну сыртынан бекитебиз. Кулердин негизи өзүнүн атайын орду бар, бирок биз ушуну эми ичине эмес сыртынан коебуз, себеби бизге ичине абанын кирип турушу керектелет. Эми биз ушул кулерди азыр иштетип көрөлү. Мынакей достор, кулер иштеп, гроубокстун ичин эми аба менен камсыз кылып берип турат. Жалпысынан эми гроубоксту куруп бүттүк деп айтсак болот. Ар бир өсүмдүк менен жашылчанын өзүнүн өсүү шарттары бар. Биз башында айтып кеткендей, бул жерге кызанактын уруктарын отургуздук. Кызанак болсо гроубоксто күндүзү бир 22-26 градуста, түндө болсо 12ден түшпөгөн бир абанын температурасында өсө алат. Биз ушуну гроубокска кадимкидей салып, эми абанын температурасындагы ичинде көзөмөлдөш үчүн кадимки термометрди пайдаланабыз. Термометр бизге гроубокстун ичиндеги абанын температурасын көрсөтүп берип турат. Болгону кадимкидей эле ичине салып текшерип турабыз. Негизинен бүттү, эми болгону капкагын жаап коебуз. Капкагы деле адатынча блоктун башка бөлүктөрүндөй эле ичинен пенопласт, сыртынан фольга менен жабылат. Биздин чакан күнөс канабызды болгону эми сыртынан жаап коюш керек болот. Мынакей биз чакан күнөс канабызды гроубоксузду куруп бүттүк. Гроубокстун ичине негизинен түрлүү өсүмдүктөрдү өстүрсө болот. Биз болсо эми бул жерге кызанактын уруктарын отургуздук. Эми болгону абанын температурасын сактап, убагында сугарып, көңүл бөлүп өстүрүш керек. Бүгүнкүчө бүттү. Кийинки жолуккандарга чейин жакшы туруңуздар.